Ал эми мисалы сурооңор болсо, мисалы сабактар боюнча кайсы учурларда болот десеңер, вторник, четверг, суббота күнү мисалы математика болгон. Ал эми бир воскресенье мисалы математиканы мен өттүм, эми мындан ары воскресенье күндөрү ХМАТ же кыргыз тилдерди өтөт. Түшүнүктүү? Кийинки жумадан баштап вторник, четверг, субботалардагы математика болот. Бул жерде математика. Ал эми ол эсиңерде болсо, мисалы Telegram группада астында обсуждениени ачып койдум. Эгерде сурооңор болсо, мисалы обсуждение жаза берсеңер болот да. Же түз эле кайрылсаңар болот, мисалы личкага жазып туруп элечи. Так, хорошо, баштай берели. Бизде бүгүнкү темабыз функция. Функция кээ бирлердин аябай кыйын сезилет, бирок негизинен жеңил эле. Ордун өзүндө мисалы. Баарында дебейин, ордун өзүндө. Себеби дегенде мындай функция берилет да. Bizde funksiya berilген f at x 2x kvadrat minus 3 çoğunluğu депчи мисалы. Кимдей суроо болот да. F at minus 2 çoğunluğu же f at 3 çoğunluğu деп суроо болот да. F at 3 çoğunluğu. То есть мындай нерсе келгенде биз болгону x ордуна коюп чыккыла деген нерсе да. Мына x менен бул ичиндеги майнини биз барабарлап алабыз. X барабар минус 2 экенин таап алабыз да. X барабар болгондон кийинчи. Demek minus 2 жөнүндө minus 2 коюп чыгыш экен да. X ордуна жөнүндө minus 2 коюп коебуз. Minus 2 квадраты minus 3. Ошондо 2 көбөйткөн 2 квадраты 4 minus 3. 2 4 көбөйтсөк 8 minus 3 бул 5 барабар. Ал эми кийинкисинде деле барабарлап ушундай кылып туруп эле. 3 барабарласак, мисалы x барабар 3 деп алсак, f at x, то есть f at 3, x 3 таап алдык. Андан кийин x ордуна коюп чыгабыз да. 3'ün kvadraты minus 3. Şimdi 2 köydürgün 9 minus 3. 18 minus 3. Bu 15'e barabar. Demek f at 3 çoğun. F at 3'ün manisi çoğunken şunu deyip düşünüyoruz. Tak. Al emeği. Misal o öğretim özündeki sorulardan ben göreceğim. Bir neçesini aşağıma işte şey hazır. Так, давайте посмотрим. Вот, смотрите, n3 çoğunluğu n7 çoğunluğu deyinde x 3'e bararladık. X 3'ün taap алдык, анан кийин n3 таабызда получается. n3 бизде деген карасаңар бул жактан кыскартсаңар болот. Тамыр менен квадратты кыскартууну үйрөнгөнсүңөр буга чейинчи. Кыскартып туруп анан 5 минус x деп жазып коюшат. Бирок бул аябай ката болот, Кайсы сабактан айтты элем? Экинчи сабакта айттым, ошмек негиз. Эгерде квадрат менен жуп даража, то есть тамыр менен жуп даража кыскартылган болсо, ордуна модуль калтырабыз депчи. Демек модуль 5 минус 3 болот да. Бул 2'ye барабар. Ал эми x барабар 7 болгондо n7'ni чыгарабыз. Анда биз модуль 5 минус 7'ni чыгарабыз да. Мындайча айтканда бул минус 2 болот. Барабар 2 көрүнөрбү? Бул жооп v чыгат. Ал эми эгерде мисалы ушул нерсени унутуп койсоңор, көбүнчө эмнени чыгармак эле? А варианты чоң деп чыгарып коймок да. Себеби ал плюс 2 туура жооп плюс 2 болот деп турупчу. Жок, негизи бул жактан v варианты туура болот. Ошого окшош эле кийинки суроону дагы разобралап кетирели. X ордуна коюп чыгабыз деген нерсе k минус 3 деп табайлы. Минус 3'tü x ордуна коебуз. Сонун бул жактан тамыр менен квадрат кыскарат, жанагындай эле болуп x плюс 2 модуль калыш керек. Модуль минус 3 плюс 2. Шунда бул жактан минус 1 болмок, бирок модульдан плюс 1 чыгат. Дальше k минус 4. Минус 4 плюс 2. Модульдан минус 2 чыгат, секунд суммасы. Бирок модульдан 2 чыгып калып, бул k 2 чоң болуп калат. Баягы эле этият болчу нерсели бизде деген терс сандары минус белгилери. Мисалы k at минус 1, анан кийин сыртында минус турса эмне кыласыз дей турган болсоңор, эң аянда майнини биз болгон минуска эле көбөйтүп коебуз да. Биз биринчи f at минус 1'ди таап алайлы да.
жакшылап карагыла. Мисалы x'in ордуна коерду, ар дайым мисалы бул минус жазгыла. X өзү минус 1 да. X'in ордуна коерду, ар дайым каршы калып туруп коесуңар да. Квадратты көрдүңүзбү? Минус 1дин квадраты минус модуль минус 1 бөлүнгөн минус 1 да. Канча караш болот? Могул өзү минус 1дин квадраты 1 барар да. Бул минус менен минус 1 болуп калат. Минус 1. Эми аралык бул минус 1 менен, то есть могу белги менен могу белги кыйшылашып кетет да, плюс болуп калат. Ал эми модулдун бири жөн эле таза 1, 1ди 1 бөлсөк 1. Экөөнүн суммасы 0. Ал эми экинчиде минус f от 1 деп турса, мисалы минус f от 1, f от 1 болсо, то есть получается биз x'in ордуна жөн эле коюп чыгабыз. Бирок эң аягында ушуну минуска көбөйткөнү унутпаш керек да. Могу минус ушака жаза алабыз да. Минус 1дин квадраты, то есть бул жакта белги жок болгон үчүн каалашынча жазып кетириңер да. Минус, жакта минус 1 чыгат. Бул жерден да минус 1 чыгат. Экөөнүн айырмасы минус 2. Каршы ачылса плюс 2 болуп калат. Демек бул 2ге барар, бул 0ге барар. Жок, оң жак бет чоңураак. Вот каша коюунун мисалы каша койбой коюунун кесепети кандай болуп калат дегенди көрсөтпөйүн да азыр. Мисалы могул жака кашарды койбой койсоңор. Мисалы жөн эле кашаны койбой иштеп кетерсиңер, мисалы. Барса f от минус 2-ни тапканда. 6 минус 2, минус 2 квадрат болуп калмак да. Айткандачы. Жолсу минус минус плюс болмок да, тиги кашасын болуп калат десеңер, мисалы. Тамыралды 4 чыгарылмаксыңар да. По сути, тамыралды 4 деле чыгат негизи. Бирок же плюс чыгарылмаса, мисалы 8 же 10 болуп калат депчи. 8 12 чыгарылат, мисалы көбүчө окушалачы. Жок. Кашын коюп чыгыш керек болот. Кашын коюп чыгыш керек болот, f от минус 2-ни табууда. 6 минус, анан кийин x'in өзүнүн ордуна белгиси менен чогуу минус 2-нин квадраты. Тамыр алдында ким унутпайбыз сөзсүз түрдө. Минус плюс 2 берет негизи. Тил жер минус 2-нин квадраты плюс 4, бул минуска эч кандай тиешеси жок болот. Минус 4 кийинчерээк кошулат. 6-ны 2-ге кошсок 8, 8-ден 4 кемсек 4. Тамыр алды 4, 4-ün тамыры 2. f от 1 дейт. Бул жак эч кандай белги жок экен, ошондуктан x'ин ордуна жөн коюп кетебиз. Мында айырмасы анча болуп калат, 4 болот. Тамыр алды 4, 2 барабар. Эч кандай шашпай иштегиле, бул жактан көрүп атсаңар тамырларды. Кээ бирлер тамырга албай туруп, мисалы шашып өтүп кетишкен мүмкүн да. Так, бизде кийинкиси болсо ара турган мисалы функциянын ичинде функция дейт да. Биз эмне кылыш экен демек? f от минус 2 маанисин табып туруп, анан кийин g от 2 табыш экен да. То есть анда биз f от минус 2-ни таппайлы. Эмне болот экен? Жөн x ордуна коюш экен да минус 2-ни. 3 минус 2 1 минус 6 бар. Көбөйтүүсү плюс 7. Суммасы 1ге бар. Терс сандар менен туура иштегенди үйрөнөбүз. Ал эми g от 1 болуп калат ошондой. Могу себеби майнус 1ге бар да. g от 1-ди табууда, то есть 1-дин квадраты кошулган 1-дин кубу болуп калат да. Суммасы жөн эле 2. Себеби 1-дин квадраты да 1, 1-дин кубу дагы 1. Так. Мындай мындай эсептер дагы болот. G от n'ди тапкыла дейт да. Бизде n да белгисиз, x да белгисиз да. G от 4 белгилүү экен. G от 4 белгилүү болсо бизде мына. То есть x ордуна 4 коюп чыкканда 2 чыккан экен да. Анда биз 10 минус n көбүйтүү 4 барабар 2 болчу экен. Ушуну чыгарып алайлы да, биз бул жактан n'дин маанисин таба алайлы. 2 кемите болсо, анан 4n плюс болот. Бул жакта бизде 8 барабар 4n болсо, 4 бөлүү болуп өтөт, анда n барабар 2 экен да. Анда биз бул жактан g от 2-ни табышыбыз керек экен. n барабар 2 болсо, анда арала g от 2 бизде канча бар болот? 10 минус
n өзі 2 болса, x да 2 барар болды да. Получается, бізде жат 2 барар болды 10 минус 4-ке, мынайша айтқанда 6-ға барар. Демек, бұл 6 екен. Так. Кейде мындай ұзынырақ функцияларды береді, жүрек жүкке мүмкін келгенін көргенде қиын екен, шығара алайын деп. Жоқ. Сіздер үйретілген алгоритм бойынша іштеңіздер, мысалы f(0)ды қойып шығып, f(-1)ді қойып шығып, дәл қойып шығып тұрып, маңызын тауып қойып отыр, ендінше. Біз та қойып шығасыздыршы, мысалы. x(0)ды қойып шығасы, f(0)ды. a көбейтілген 0-дің квадраты плюс b көбейтілген 0 плюс c барар. Мінекей 1-ге барар екен. a-ны 0-ға көбейтсек 0, b-ны 0-ға көбейтсек 0, демек бізде не қалды? c барар 1 қалды. Енді негізінде f(-1) дейді. 3 барар екен да. Демек x(0)ды -1 деп шекінде, -1-дің квадраты плюс b көбейтілген -1. c бізде 1 болды. c-ның орнына 1 де сразу жазып кетеді. 1. То есть ошол нерсе 3-ке барар болчу экен. -1-дің квадраты 1 эле болот. a-га көбөйтсөк a, b менен -1-ди көбөйтсөк -b, көрүнөрбү бизде каалаган нерсени кабыл алдык. Таптык да уже. Плюс 1-ди биз -1 коюп көрүп салсак, a - b барабар 2 экени анык. Барабар 2 болор. b калкасы чоң. Так, азыр. Кийинки сөз бизде уже кеттик го. Ну, анан кийин эмне үчүн мисалы мен деген ичиндеги мааниге барарлагыла деп жаткам, Мисалы мындай суроо берип калышы мүмкүн да. 2x плюс 3. Ne olsa 6 minus 4x dey турган болсо. Анан кийин мындай суроо табат да, мисалчы. f(5)ди таппа дей турган болсо. Бул экөөнү барабарлайбыз дедимби? Демек биз 2x плюс 3-тү бизге 5-ке барабарлап туруп чыгарабыз. X-ти таба элекпиз. Биз 5-ти койбойбуз x-тин ордуна. 5-ти койбойбуз. Биз x табышыбыз керек биринчи. X барабар 1. Демек f5 деп турсак деле биз x-тин ордуна 1 деп коет экенбиз. x-тин маанисинде ошончо барабар. 6 минус 4 барабар 2. f5 демек 2 барабар. Ал эми 5-ти коюп койсоңор бул ката чыгаргандар болуп калат да. Так. Ал эми кийинкисинде бизде функциянын графиктери. Функциянын графиги. Силер элестеткенден караганда функциянын графиги менен иштешүү жеңил эле. Бул жактан биз негизи кесилиштерин карайбыз. Жат 0 неме деп турбайбы мисалчы. Бул жактан бул кесилиштерин карайбыз. Бул жакта бир кесилиш көрүп турабыз, бул жактан экинчи кесилиш. Жат 0 деген билесиңер, бул жакка x жазылат, жообуна y жазылат болчу. Y жазылат. Жат 0, эгерде мисалы x 0-га барар болсо, бул оңго дагы солго да жылбайт деген нерсе да. Оңго да солго да жылбайт. Бирок бизде деген белгисиз k болуп турабы, k болгондо демек өйдө ылдый жылып кетиши мүмкүн да. Мисалы оңго да солго да жылбаган точка кайсыл? Могу ортодогу точка салыштырабыз. Муну карасак, бул оңго жылып кеткен да. Көрдүңөрбү? Бул оңго солго жылган эмес, бул болон ылдый жылган да. Демек бул k экен да. K ошол жерде экен да. Бирок y-дин кайсы жагында жатат? Үстү жагында, асты жагында. То есть могу точка жарышы да. Себеби ылдый жагы минус, өстү жагы плюс эмеспи? Демек k минус сан экен да. Минус сан болсо 0 чоң болуп калат. Ушул сыяктуу кесилиштерди эле карап чыгабыз дедим азыр. Дагы бир кийинки себеп болсо. Кийинки эсепте эмне болуп турат? Бул жактан дагы кайра эле эки кесилиш көрүп жатабыз. Биринчи кесилиш, экинчи кесилиш. Бизде деген x белгисиз экен, y 0 экен да. То есть өйдө ылдый да чыккан эмес дейт да, мисалчы. Булар оңго солго жылган, могу точка оңго солго жылган эмес, то есть местосунда турган. Демек ушул n болушу мүмкүн. Бул деле өйдө ылдый жылган эмес, көрдүңөрбү, мисалчы. Өйдө ылдый вообще жылган эмес, бирок болгондо капталга жылып кеткен. Бизде мисалы капталга жылганбы, солго жылганбы, оңго жылганбы же ордунда калганбы белгисиз болуп жатпайбы? Демек получается n бизде деген мисалы могу точкада болсо 0 болушу мүмкүн. Бул точкада болуп калса терс сан болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жооп
G болуп калат да. Көрдүңүзбү? Кесилиштерин эле анализдеп кое атабыз. Ал эми эгерде эки функциянын кесилиши болуп калса эмне кылабыз? Эки функциянын кесилиши болуп калсачы эмне кылабыз? Бул жактан эле кесилиштер тарап калсын. Мисалы, эки функция бири-бирине барабар болгон жер бул кесишкен жер да. Ушул жер. То есть ушул жер, мисалы, ичинде x жазат эмеспи, x деген. X точкасына мисалы x шооласына өчүрөбүз да. Демек, булар a деген сызык экен да. А эми бул жакта салыштыргыла жатат. A плюс 2 чоңбу же g от a плюс 2 же f от a плюс 2 чоңбу? Эми белгилүү бизде a плюс 2ден бир аз алда жазылат. A плюс 2 ушул болсо, бул жактан сыртка майнуз y-терин салыштырабыз да. Бунун y чоң же бунун y чоңбу? Шуну жазабыз, демек өйдөгө кетебиз. Могул жактан бул эмненин y экен? F-тин y экен, бул жактан. F y экен. Мындан кетебиз. Муну карайбыз. Бул G-нин y экен. G-нин y экен. Демек кайсыл чоң болуп калат? Өйдөрөк турган чоңураак да. Өйдөрөк же оңгороок, X боюнча, мисалы, Y боюнча өйдө кетсе ал оң сан, X боюнча кетсе, оң жакты көздө кетсе ал оң сан. То есть получается бизде G чоңураак экен. Эми кийинкиси F от K менен G от K-нын көйнүсү 0 барабар дейт. Кайсы учурда ушул жер Y 0 барабар да. Y 0 дегенде билесиңерби? Өйдөгө дагы ылдыйга да түшкөн эмес да. Өйдө көтөрүлгөн эмес, ылдый да түшкөн эмес. Кайсыл өйдө да көтөрүлгөн эмес, кайсыл ылдый да түшкөн эмес. Могул точка мисалычы. Демек ушул жер K экен да. Өйдө да көтөрүлгөн эмес, ылдый да түшкөн эмес да. Бизде билген эмес, мисалы, кайсыл 0 барабар экенчи. Демек биз бул жакта G точкасы 0 барабар экен да. Ал эми ушунун жанында эле F точкасы могул жерде экен да. Бийикте турат экен да. Демек ал оң сан экен. Анда F от K чоңураак деген маани. Так. Ал функциянын графиктерин иштештик. Эми мисалы функциянын графиги парабола. Парабола менен иштешебиз азыр. Параболаны билесиң, бул квадраттык теңдеме. Функциясы a квадрат плюс bx плюс c берилген. Анда b чоңбу же c чоңбу деген нерсе. Биз a, b, c-ны кантип аныктайбыз? A 0дон чоң болот. Эгерде функция мына өйдө карап турса, мына күлүп турса да, адам жылмайып турганын карасаңар. Андан кийин a 0дон чоң болот, мисалы, негативдүү нерсе болгончо да, мисалы, терс деген нерсе да. Ыйлап турат деген сыяктуу нерсе, кайгырып турат деген нерсе. А эми b болсо бизде деген бул де минус 2 көйтүлгөн a көйтүлгөн x-тин чокусу. Ал эми c болсо бизде деген f от 0 барабар деген нерсе. Же болбосо мына кандай десем, функция кайсы жерден y менен келишсе, мындай болуп келишсе, ошол жер c болот да. Ал жер c. Мисалы, любой жактан мындай болуп келишип калса, же мындай болуп келишип калса, көрүнөрбү? Y менен келишип жатпайбы? Ушул жер c болот да. Көрөсүң, эми могул жер демек c экен да. C чекит ушул жерде экен. То есть бул жакта бул оң сан экен. Эми b-чи минус 2 көйтүлгөн a көйтүлгөн x чоку. X чоку деген, то есть могу эң чокусун карайсызда x-ке чүрөсүз да, мындай болупчу. b-ны таба алганда b барабар минус көйтүлгөн 2 көйтүлгөн a көйтүлгөн x эмеспи? X чокусу деп коелучу. То есть минус бар экен, a бизде анда экен, көрүнөрбү? Бул кайгырып турат экен. Кайгырып турса, демек a да минус экен. Анда x-тин чокусучу терс санга чыга отуруп көрөсүңөрбү бул жака? Демек булардын көйтүнүсү 3 минус болушу үчүн бул терс сан. Демек анда c чоң болуп эсептелинет. Так, дальше. Бул жактан мындай эле шар эле байкасак болот. А бизде оң сан деп тур эле. Себеби бул жылмайып турат, С-чи могул жакта турат, демек оң сан. Ал эми b-чи минус 2a көйтүлгөн x чоку, минус көйтүлгөн a бизде оң сан, x-тин чокусу чумул жакка чыгат экен да. Бул деле оң сан. Мында булардын көйтүнүсү терс сан. b бизде терс сан экен. А терс сан менен оң сан көйтүнүсү бул терс сан. Демек a саны чоңураак экен. Теперь парабола эмес, мисалы, парабола бирок башка
Теңдемес башкача болсо. Булар менен иштешебиз дейт болсок. Теңдемир системаны түзгөн аракет кыласыз. Мисалы, маанилүү берилген нарсалар бул чекиттер берилген да. То есть бул x боюнча 2ге жылган, y боюнча мисалы могу чекиттерди карап коебуз да келишчеличи. Чекит боюнча эч жака жылган эмес да, y чекити боюнча эч жака жылган эмес. X y жазылат эмеспи ошонун ичинде. Бул жактан x боюнча оңго солго жылган эмес, бирок y боюнча ылдый чыгып кеткенде 0 жана -1 деген нерсе. X менен y. А бизде могу функция берилген. Ушул жака коюп эле чыгарып салат. Азыр m менен эндик маанини таап алабыз да. Y ордуна 0 коюлат экен бул жерден. 0 барабар минус n көйтүлгөн x бизде 2ге барабар экен ал жерде плюс n квадрат. Кийинкиси бул жакта x 0 барабар, y -1 минус m көйтүлгөн 0 плюс n квадрат. Ушул жерден чыгара албайлы мынчанда m 0 барабар жок болуп кетти. Минус менен минус плюс барабар болот. Ушунда 1 барабар n-ин квадраты да. N-ин квадраты эмес, скорее всего, n оң эле сан да, мисалчы. Тамырга алсак бирди. Ну, плюс минус болот да, мисалы плюс минус n болот да. Так, бул жак коюп чыгабыз энди көрөбүз. n барабар 1 болсо, минус плюс болуп өтөт, тамыр 0-ун тамыры 0, ошондо 0 барабар 2m плюс n болуп калат да. То есть бул 1. Бирди бияка өтүп көрөлү. 1 мисалы 10 сом болгондо, ошондо минус 1 барабар 2m болмок да. То есть минус 1 бөлүнгөн 2 m болмок. Ну, тескерине кылса бул минустан кылсак деле ушундай эле болуп чыгат, Минус 1 sak плюс болуп чыгат экен. То есть эгерде n плюс болсо, анда m минус чыгат экен. Же n минус болсо, m плюс чыгат экен да. m плюс чыгат экен. То есть экөөнүн көбүйтүүсү сырында минус чыгат экен. Ал эми бир өзү бизде 1 болгон үчүн, бир өзү бизде 1 бөлү 2 болгон үчүн минус плюс. То есть экөөнүн көбүйтүүсү минус 1 бөлү 2 чыгат. Кийинкиси бул жакта кайра эле ушул эле функция. Мисалы, туура аныкташ керек. Мисалы, x боюнча жылган, y боюнча ылдый чыккан эмес, x боюнча жылган эмес, y боюнча ылдый чыгып кеткен. Все, тигилердин ордуна коюп чыгабыз да. x-ин ордуна биринчи чекит коюп чыгайлы, 0, то есть y-ин ордуна 0, a көйтүлгөн, x бизden чыгарар. Минус, то есть x-ти жазбайбыз, минус 2-ни жазабыз, плюс c квадрат. a бөлүү болуп өтсө 0, тамыры кайра эле ушундай болуп чыгат, минус 2 плюс c болуп калат. Минус 2 бияка өтсө анда 2 барабар c. c бизде 2 экенин таап алдык, Эми буну коюп чыксак. Алыш керек бизде. Так. Минус 8, y-ин ордуна биринчи теңдемени чыгара алдык. Минус 8 a көйтүлгөн x бизде 0 барабар, c бизде 2 барабар, квадраты. Получается, бизде минус 8 барабар 4 алып калат экен да. 4-кө бөлсөк, ошондо минус 2 экен. То есть a минус 2 экен, c 2 экен. Бөлсөк минус 1. Экөөнүн бөлгөнү минус 1 чыкты. Так. Эми биз функция койдук, эми функцияны эсепке коюуну үйрөнөбүз азыр. Маанилерди функция койсок, мисалы турла. Бизде деген 10x-ке барабар болуп жатты. Буну мисалы функциялар менен теңдеме түзүлгөн. Ушул энди маанисин тапка дейт. Демек x-ин ордуна x минус 1-ди кой деген нерсе да. Койсоңузбу, j(x) бизде деген ушундай болсо, анда x-ин ордуна биз даража x-ин ордуна x минус 1-ди койшубуз керек экен. Барабар n көйтүлгөн j(x) дейт, x-ин ордуна x эле жөнүндө 10x экен. Бул бөлүү болуп өтсө, ошондо 10x минус 1 бөлүнгөн 10x болуп өтөт да, барабар. То есть негиздери бирдей, демек анда даражалары кемитилет да, x минус 1 бунун даражасы, бул x кемитилсе барабар n. То есть x менен x кыскарып кетсе, ондун минус 1-нчи даражасы болуп калат. То есть бул 1 бөлүү 10 да. А 1-ди 10го бөлсөк 0,1. 0,1 болот. Бул жактачы экинчисинде. То есть x ордуна 3x кой дейт. Каршылыгын коюп туруп коебуз дегенме? 3x карат, мунун ордуна койдук. Минус, муну коебуз.
X'in ордуна минус X'ти койдук. Квадрат барабар. X квадратқа чыгып кетет. С көбөйтүлгөн X квадрат. 3x'in квадраты бул 9x квадрат. Бул жактан плюс x квадрат чыгат да. Бул менен кайра минус x квадрат болуп калат. Артысы x квадрат. Экөөнүн айырмасы 8x квадрат барабар cx квадрат. X квадраттар кыскарат. C барабар 8 болору анык. Ал эми болсо бул жактан дагы жаңы амалдар деген нерсе уктар беле. Жаңы амалдар дегенде жаңы амалдар бул болгону мисалы 4 бүштүк көрсөң бул жакта 4 бүштүк турат. Демек бул m'дин ордуна 4тү сол жак бетине, оң жак бетине коюп койгула деген нерсе да. Демек 4 бүштүк 3 деген нерсе бул. То есть m'дин ордуна 4тү, n'дин ордуна 3тү деген нерсе. Тиги n квадрат деп турат. Демек 3 квадрат минус 2 көбөйтүү 4. 3түн квадраты 9, 2 4 көбөйтсөк 8, экөөнүн айырмасы 1 болду ушул эле. Ордуна коюштур дегенде мисалы. Бул жактан дагы ол жактан адаша албагыла. Мисалы п'нын ордуна деген муну кой деген нерсе, q'нун ордуна муну кой деген нерсе. Типа мунун ордуна 5ти, мунун ордуна 2ни кое албагыла. Жок кандай нерсе эмес. Ровно коюш керек мисалы. Эмнени көрөсүз да ошону коюп кетиресиңер. P'нын ордуна 5/2ни коюш керек экен демек, 2/5 деп айткам да. 5тен 2ни минус 1/2. Месеңерде болсо 1ди бөлсөк, мисалы кайсы бир бөлчөккө бул тескериден айланып болчу. 5/2 болуп калат. Тигил 2/1 болуп калат. Бөлө алсак үстү 2,5 жагы 2. Бөлсөк 0,5. То есть айырмасы 0,5. Жооп 0,5 болуп чыгат. Так. Кайра эле жанагы баштапкы суроолордон бири. Башына көрсөткөн суроолордон бири. Мынакей. Көрүңөрбү? Жат 4 тактайт. То есть бул жакта тамыралды x турат. Демек, тамыралды x'ти биз барабарлайбыз 4кө. Барабарлабыз да. Тамыр бул жака квадрат болуп атат. Биз x'ти табышыбыз керек, 4тү тамырга алып салып жүрбөкүлө. X барабар 16. Демек, жат 4 бизде эмне бар экен? 16 плюс 5 бөлүнгөн 7 барабар. 21 бөлүнгөн 7 барабар. 3 болуп чыгат. Эми арала бизде азыр уже функциянын ичинен акыркы темабыз. Так, эң эле узак чыгарылышы менен болгон бул аныкталуу аймагы. Функциянын аныкталуу аймагы. Функциянын аныкталуу аймагы. Система арала. Мени сурап берген, функциясы мааниге ээ боло турганда x'тин канча бүтүн мааниси бар дейт. Кайсылар туура келиши мүмкүн. То есть аныкталуу аймагы кандай деген нерсе. Эми арала биз өзгөчө көңүл бурчу нерсе, эгерде кайсы бир выражениеден кырса, туйутма эгерде тамырдын алдында болуп калса, биз ал нерсени нөлдөн чоң деп алышыбыз керек. Барабар же чоң. Ал эми бир нерсени бөлүүдө болуп калса, мисалы биринчи эреже, экинчи эреже, мисалы карай турган нерсе. Т нолго барабар эмес деп алыш керек да. Себеби биз нолго бөлө албайбыз да. Эми арал бул жактан эмне көрүп турабыз? Экөөнү тең көрүп турабыз. Демек, бизде тамырдын алдында болгон үчүн бизде бул маани 1 минус x квадрат бөлүнгөн x квадрат минус 9. Нолго барабар эмес экен. Ал эми, то есть нолго барабар эмес дедим да. Нолго барабар же чоң экен да, тамыр алдында болгон үчүн. Ал эми x квадрат минус 9 бизде нолго барабар эмес экен. Эми бул жактан биз интервалдар методу менен чыгарабыз. Интервалдар методу менен. Так, давайте. Бул жакта интервалдар методун чыгарайлы. Бул методу. Так, мындай экен. Бизде могу берилген минус x квадрат, анан кийин x квадрат минус 9. Нөлдөн чоң болушу керек. То есть получается биз деген бул барабар эмес деген нерсени да биз эме кылабыз, нолго барабар чыгара алабыз да, мисалчы. Барабар эмес 9га, демек x деген өзү барабар эмес экенлиги плюс минус 3кө барабар эмес деп алабыз. Ал эми бул теңдемени мисалы нолго барабарлап туруп чыгарып алыш керек, тамырларын таап алыш керек, мисалчы. Бирок бөлүнмө и так эмне болуп кетет? Нолго көбөйтүлгөндө бул жакта эмне калат? 1 минус x квадрат барабар 0 болуп калат дагы. 1 барабар x квадрат, демек
плюс минус 1'ге барар да. Эми уже биз координаттан чебиз. Координаттык шоланы баардык точканы коюп чыгабыз. Барабар эмес дегендики чекити ачык болот. Барабар дегендердин чекити туюк болот. Минус 1. Минус 1 бирлер туюк болот. Ал эми барабар эмес дегендердики ачык болот. Мындай кетиребиз. Ошолорду бириктиребиз. Шунун арасына маанилерди коебуз. Мисалы, минус 3ке чейинки минус 5 деген маани бар. Мисалы, минус 5 деген маанини коюпсак, кандай маани алабыз? Минус 5'nin квадраты 25, 1'den 25 дегенсек терс сан, бул жактан оң сан. Демек, терс санды оң санга бөлсөк, терс сан чыгат экен да. Бул выражение терс сан чыгат экен. Минус 3 менен минус 1'дин арасында кандай маани бар? Минус 2'ни коюп чыксак, минус 2'ни коюп чыксак, бул жактан терс сан чыгат экен. Терс эмес, оң сан. Себеби үстү терс, асты терс болуп туруп, терс бөлүнгөн терс оң чыгарып болот экен да. Потом дальше 0 болуп калса, терс сан маани алып калат экен. Бул жактан оң сан, терс сан чыгып калат. Итак, мога карайбыз. Жоопторду кантип тандайбыз? 0дон чоң дегенге жарыштырабыз. 0дон чоң демек плюс сандарды тандайбыз. Плюс сандарды тандайбыз. Демек x тиешелүү болуш керек эмнелерге? Ачык боюнча кашасы мындай, жөнөкөй каша минус 3, минустан минус 1ге чейин туюк каша минтип булайбыз бириккен туюк каша 1деки минус 3кө чейин. Демек кайсы маанилерге ээ болушу мүмкүн? Минус 3 кирбейт, демек минус 2, минус 1, 1, минус 3 кирет экен.